Ha sen özgörüp dursun. Aç ey! Aç! Kalk hadi. Ben seni tanıdım. Ben seni tanıdım. Ben seni tanıdım. Bak sen bolcusun. Maçtadağı sen bolcusun. Ben seni tanıdım. Sen bolcusun. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз шайлоо боюнча түз эфирдебиз. Бүгүн 3 эң алдыңкы партиянын 3 мыкты лидерлери ат салышат. Студияда конокто Күч партиясынын лидери Жолдубаев Исак Ормонович. Жаңы Багыт партиясынан депутаттыкка талапкер Ибраимов Жанузат Ибраимович. Жана Үмүт партиясынын лидери Давлеталиев Санжар Муратович. Алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого даярдык масштабтуу болуп жатат. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Убактыңыздар ченелүү. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Алгачкы сөз Жаңы Багыт партиясынын лидери Жанузат Ибраимовго берилет. Рахмат. Менчилер саламатсыздар, урматтуу шайлоочулар. Жаңы Багыт партиясы мына өзү аты айтып тургандай эле жаңы багытка умтулган партия. Жаңы жашоого багыт алган өлкө. Биз келечекте таза өлкөнү өнүгүүгө бет алган өлкө катары максат кылабыз. Биз эмне кылабыз? Biz buna jakınki 5 yılda 40 rayonga 40 apteka, 40 ambulatorluk punktlarını salıp ayıldın jollarını oңдойбуз. Жана ошондой эле көмүр кендерин казган аппараттардын баардыгын жаңылайбыз. Инвестициянын жардамы менен жаңы автобустарды, жаңы мына тракторлорду алып келебиз. Биздин өлкө 5 жылдын ичинде өнүүгө багыт алып, мына Бишкек шаарыбызды Дубай кылабыз деген пландарыбыз да бар. Рахмат.
Men seni tanıdım. Men seni tanıdım. Men seni tanıdım. O sen bolçusun. Mars'tadağı sen bolçusun. Sen. Жебейсің жалдырабай. Денең титіреп жатқан. Жалғыз деген сен тұрмайсың ба? Баржақсың ба? Бірден қығылайын дейсің. Жүр. Жүр. Кел. Бұның қолы қайынды бошап кетті. Же бұның қолын байлаған бес бере кел. Же байлағанда жүрсін керек білесілерге. Байлаған болды жүр. Байлағанбыз. Олас бір нәрсе біледі бәкен. Істе танып қалған оқшаншы. Қандай болса, өзің білесің. Не қылышты. Söz кезегі Güç партиясының лидері Иса Ормановичті. Саламатсыздар ба? Біздің күч партиясының негізгі мақсаты қарапайым елден аярлы қатпарына аларды саздан суырып шығу. Жана жарқын келешекке болған үмітін жандыру. Партия 10 жылдан бері Қырғызстандың 30-дан ашуын балдар үйіні, 10-дан ашық қарлар үйіні, жана сезім кризистік борборына жақындан көмек көрсетіп, алар менен тығыз иштешип келет. Кыргызстанда 100-ден ашық айылдарға таза су чыгарууга көмек көрсетіп, айыл чарба маселелерин чечүүдө дагы орчунтуу көмөгүн көрсөтүп келет. Эми биздин кийинки максатыбыз ушул келе жаткан 5 жылдыкта туризм маселесин өнүктүрүп, ага өз салымыбызды кошолу деп пландап жатабыз. Мен сөзді мына мындан баштайын деп тұрады. Қанша жылдан бері ел ушундай куру одаларга алданып келет. Ел азыр эч нерсеге ишенбей калды. Эч нерсеге. Эмне үчүн биз өзүбүздүн партиянын атын үмүт деп атадык. Анткени болгону биз мынорки сазга баткан өлкөнү сууруп чыгалы деген үмүтүбүз бар. Мен азыр эл алдында эч нерсе сөз бере албайм. Болгон билимимди, аракетимди жумшайм гана деп сөз берем. Ал эми калганын убакыт көрсөтөт. Ортодо атамдашу абдан курч жүрүүдө. Маалыматтык колдоолор да ар түрдүү. Элдин бардык катмары алдыдагы шайлоого кайдыгер карабастан өтө активдүү көңүл буруп жатат. Өткөн берүүбүздө сиздердин бардык маалыматтарыңыздар менен элге кенен тааныштырганбыз. Ал эми бул сапар социалдык желелерде Güç партиясы менен Үмүт партиясынын ортосундагы өтө күчтүү атаандаштык жаралып, жалпы коомчулукта эки тарапка бөлүнүп турган учуру. Ошондуктан арай көзү чарай, бетме-бет отуруп чындыкты айтууга кезек келип жеткендей. Бири-бириңиздерге кандай кусаматыңыздар бар, же таанычыңыздар бар, же идеологиялык көз караштарыңыздар дал келбейби? Ошону элге ачыктап берүүнү туура көрдүм. Сөз кезеги Иса Орманович. Рахмат сөз бергениңизге. Эми шайлоо деген шайлоо. Бизге чейин дагы, бизден кийин дагы бул көрүнүштөр улана берсе керек. Эми менин башкалардан айырмаланып, мындан эч кандай трагедияны көрбөйлө турам. Эл тараза, эл сынчы. Эл көрүп турат. Ким чындап иштеп атат, а ким жөн эле курулай дымак менен сөздөрдү сүйлөп коюп, бирок колунан эч нерсе келбей басып жүргөнү. Биздин Güç партиясы жаш өлкөбүзгө жаштар менен биргеликте
өзүнүн опол тоодой салымын кошуп, арка бел болот деп ишенем. Жана элди да ишендирип кетем. Ал эми менин алдымда турган Санжар Давлеталиевдин жеке мага болгон кусаматынын айынан ар кандай чуулганды туура эмес маалыматтар таратты. Мен эми ага терикпей, башымды да ооруткум келбейт. Эми ким эмнени издесе ошону табат дегендей. Рас издегендер жамандыкпы? Өздөрү ошондой. Менин жалгыз гана күнөө өз алдымча партия түзүп чыгып кеткеним. Санжар Муратович, сиз буга кандай дейсиз? Рахмат. Урматтуу калайык. Урматтуу эл журт. Мына, биз 30 жылдан бери канчалаган опол тоодой үмүт менен ушебиз арасынан тандап, мыктылардын мыктысын тандап, ошолорду шайлап, мамлекетти алдыга сүйрөсөк деп жакшынакай ниет менен шайлайбыз дагы, бирок жыйынтыгында кайрылы баягы кемпир жалдын эски тепчесиндей болуп, баягы эле өзүбүздүн тас кейпибизге түшүп калып жатабыз. Эмне үчүн ушундай акыбалга жетип калып жатабыз? Албетте, мына бул 7 баштуу ажыдардын улам бир башы кесилсе, кайра экинчи башы өсүп чыккан Исак Ормончу сыяктуу 30 жылдан бери бийликтен түшпөй келаткандардын таттуу тилине ишенип, жана булардын артындагы ыплачтар менен алектенген кара күчтөн алган арам акчаларына алданып калып жатабыз. Эгер бул жолу дагы ушундай кылсак, анда кыргыз эли шордон арылбайт. Өзгөчө мына ушул күч партиясын колдогондор, бир гана өздөрүн шорго батырбай, жалпы бүт кыргыз элин шорго батырат. Ошондуктан ойлонуп добуш бериңиздер, урматтуу шайлоочулар. Ойлап сүйлөңүз. Санжар Муратович, сиз айтып атасыз, кара күчтөр берген акчаларды. Эгер сөзүңүз далилденбей турган болсо, жооп берип каласыз. Билесизби шуну? Ошондуктан алды артыңызды карап, байкап, сөзүңүздү ченеп сүйлөңүз. Туура. Албетте, Сабырманович, сиз туура айтасыз. Туп-туура айтасыз. Бирок азырынча менин далилим жок. Бирок эми ачык эле көрүнүп турбайбы? Силерди башка кара күчтөр колдоп жатканы. Мынакей, караңыздар. Эл үчүн эч кандай колдоосу жок. Жалаң өзүнүн жеке күчү менен ушу элге чын ак кызмат менен иштеп берели деген биздин штабты көрүңүздөр. Биз керек болсо штабка төлөй турган акчабыз жок. Ошондуктан жалаң боз үйлөрдү тигип, чаталарды тигип алып иштеп атабыз. Ал эми биздин агитаторлор жалаң ушул эртең келечектен үмүт үзбөгөн студенттер, жаштар, али жүрөгү бурган элек жаш жеткинчектер. Бизге массалык маалымат каражаттарына төлөгөнгө да акчабыз жок. Ошондуктан биздин агитаторлор уктабай, күн түн дебей жөө жалаңдап маалыматтарды таркатып жүрөбүз. Ал эми биздин унааларга куя турган бензинге акчабыз жок. Жөө жалаңдап бардыгыбыз тең мына велосипедтер менен иштеп жүрөбүз. Көрүңүздөр. Ал эми Исак Ормоновичтин штабын көрүңүздөр. Тепкен унааларын көрүңүздөр. Джип, Геленваген, Мерседестер менен жүрүшөт. Ал эми булардын кеңселери Борборсунун чоң ортосундагы төлөмү эң кымбат кеңселерде жайгашкан. Ал эми булардын агитаторлору өлкөбүзгө белгилүү эстрада жылдыздары, ставкасы чоң тамадалар, мыкты журналисттер, атактуу алып баруучулар, популярдуу блогерлер. Ал эми булардын массалык маалымат каражаттары жалаң жеке телевидениялар. Эми суроо. Эгерде Исак Ормонович өзү мына азыркы кезде жумушу жок шайлоодо жүрсө, ушунча акчаны каяктан тапсырат деп ойлойсуздар?
Emне үчүн биз ушунун баарын көрүп билип туруп мынча калбайбыз? Айтыңыздарчы. Ачык эле көрүнүп турбайбы? 30 жылдан бери бийликтен түшпөй, коррупциянын эң башында тургандар мына ушул Исак Ормонович. Мамлекеттин канча деген жерлерин, канча деген мекемелерди, жакшынакай иштеп аткан завод, фабрикалардын бардыгын тең менчиге чыгарып алды. Жыгылтпы. Кантип эмес? А эмнеге буга чыга албайбыз? Эмнеге чыга албайбыз? Мен мага түшүнбөйм. Мына бул эле адамдын бүт мүлкүн конфискациялап турган болсо, өлкө тышкы карызынын жарымынан кутулат. Айтпа десеңер бул акыры ачыкка чыгат. Калп айтпаңыз. Жооп берип каласыз. Исак Ормонович, мына эл алдында айтыңызчы. Мен айткандарым калппы? Калп. Ай, Калп. Бул жөнүндө шайлоодон жеңилип калып, жаныңызды жейсиздер. эмне кылаарын билбей, каралоонун максаты деп түшүнөм. Силердин партиялардын рейтинги өтө төмөн. Билем. Ошон үчүн жыгылсаң төөдөн жыгыл, буйласын кармай жыгыл болуп атасыңар. Өзүңүз жөө жүрүп, элге кантип жардам бересиз? Урматтуу кыргыз элим. Мен ушунчалык уялып турам. Уят бар өзү. Сиздерден кечирим сурайм. Чын ниетимден кечирим сурайм. Мына биздин ыйманыбыздын акыбалы Исак Ормонович. Шордо кыргыз элим. Шоруң арылбаган эл экенсиң. Чыдайм ушундай өзүңдүн зөөк уруулдарыңа. Чыдайм ушундай элди алдап, эл ырысын жеп, бүт Кыргызстанды дүйнөсүнө мигрант кылып, келечектеги жаштарды, улуу манастын тукумун бүт партияның аяқтағы бір жөөптөргө чөгөрөткөн ушундай уларга чыда. Мен болду, бүттүм. Рахмат. Санжар, Санжар. Кечиресиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Сөз кезеги Жанузат Ибраимовдон. Рахмат. Butuma ne oldu? Ayakılada. Sen darıya bakar koştuğumda otmadın mı? Көрсөткөм жакшы болбой атат. Жакында чык-чакка барып дагылатып келем. Кааласаң сени да ала кетем. Çet memleketке барганга сене көзүн. Айлыгыбыз жетпей калды. Акча табылат. Sene көз ушундай жумуштанчы 10 жерде иштесек дагы чет өлкөгө чыгыш бизге бир аз кыйын болуп калды го дейм. Мисалы, могу телефон, акыркы үлгүдөгү телефон. iPhone 11. Калайсың, мен тилим алсаң, мындай телефон эмес. Чет мамлекетке барып үйүң менен эс алып келсең болот. Үй алсаң болот. Сен буну кайсы акча алдың? Калайсың? Мен сени бир ишкермен таштайм. Барабыз, майда чүйдө жумуш бүтүрөбүз. Жашоо лафа. Майда чүйдө жумуш болгондо кандай жумуш? Таможня. Товар өткөзүү эсине беребиз. Ал
айтканда таможнядан өтпөй калган товарларды биз өткөзөбүз дагы ээсин колуна каматабыз. Болду. Досым, мен антып мамлекетке каршы иштей албайм. Сен мени билесиң го. Андан көрө өзүм эле жумушум калганым жакшы. Эй, мамлекет деп жумуштарды айтасың. Мамлекет сага эмне кылып берди? Болгон төшпелигиң бар, үйдө илинип турат. Ягыраны бубураттар менен иштесең, 2 жылда чөнтөгүңдү кампайтасың. Ошондо жаман акчаны чөнтөгүмө кампайтпай эле койдум. Мен өзүмдүн эле мамлекеттик жумушумду иштейм. Кайрат, сен экөөбүз көптөн бери доспуз. Башкарган көптөгөн кыйынчылыктарды өткөздүк. Бирок досум, мен сенен суранам. Ушу жумушуңду кылбай эле койчу досум. Патриоттугун баштадың. Андан бир жакшылап ойлонуп. Нормально иш. Подколочник. Алло. Да, canım. Hava жұмыстам. Өзің қандай? Çocuklar ne olacak? Oynamayacak? Oğlum ben geçinde varam. Sağanam ballarıma tatlılarını alıp duram, Makul. Anla geçinde жол қалсын. Түсіндім. Достықтың ұстап бұғарылға. Сізді штабқа шақыруда. Группаңыз бен.
Biz бұл жақтан бері жүрөбүз. Ondan көрө казармага барып жаткан жакшы эмеспи? Ошентпейбиби? Кутаткула. Штабтан бизди атайын келишти. Демек биз бул ишти аягына чейин чыгарышыбыз керек. Качып кеткен эки элестиңиздерди биз кармашыбыз керек. Булар жөн кишилер эмес. Булар согуш көргөн адамдар. Согуштун шалперлерден эмес. Кандай дейсиң? Я. Акырын. Бул туура айтат. Алар согуш көргөн баш кесерлер. Ошон үчүн алар бизди бул жака алып келишти. Согуш көрсөм эмне болуптур? Биз деле оңойлордон эмеспиз. Согуш сен айткандай эмес. Согуш деген бул эң кыйын нерсе. Сен бул нерсени оңойго алмаштырба. Кандайча? Биз деле көптү көргөнбүз. Жок. Сен тапшырма аткарган. Бир зданиянын ичинен адам кармаганың бул бөлөк нерсе. А мына согуш деген бирин бири кыйноо, бирин бири зордо, бирин бири өлтүрүү. Сен бир күн согушта болсоң, жан дүйнөң өзгөрмөк. Ошо согушту көрүп болгон, тим эле көрүп болгондой сүйлөйсүң го. Мына биз көргөнбүз. Кайрат экөөбүз. Көрмөк түгүл, тозоктун отуна күйгөнбүз. Силер эч нерсени билбегенден кийин бул жерде былжырап сүйлөбөлү. Түшүндүңөрбү? Так точно. Кеттик. Кабыл алдык. Биз азыр 46 квадраттабыз. Алар бизге жакындап келаттыр. Биз алардын мотолордун арасынан тозуп алышыбыз керек. Анда кеттик. Жайында алып? Жайында, кеттик. Метр оң жақта қимыл байқадым. Давай.
Hemen taştan. Getirsin. Sen geçsin gerek. Sen iyi bile hatır olacakın var. Senin basası gerek. Git. Çık. Baza. Heykel gücüzlük, bir işsizlik. Biz getirek candan gerek. Dur kaynak. Dostum, sen git. Sen de gel. Barışın gerek. Ne bunları da karattırım. Sen git. Bakın, sen kırmaktır bir batıl yaptırım. Yardım! Biz bulacağız patron! Bulacağız yardım! Gayret! Gayret! Sen diyorsun mu?